Саламатсыздарбы урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, биздин каналга класс басып, биздин видеого комментарий калтырып, бизди колдоңуздар. Өлкөбүздөгү акыркы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Марипов бизнесмендер менен күнү-түнү байланышууга даярмын. Премьер-министр Улукбек Марипов жергиликтүү бизнестин өкүлдөрү менен жолугуп, ишкерлерге түзүлгөн шарттарды талкуулап пикир алышкан. Өкмөттүн маалымат кызматы жолугушунун негизги максаты экономиканы активдештирүү жаатында демилгелерди жана ишкерлер үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча биргелешкен чараларды талкуулоо болгонун кабарлады. Иш-чара эркин микрофон тартибинде өтүп, ар бир катышуучу өз идеяларын жана көйгөйлөрүн ошол жерден айткан. Мындай форматтагы жолугушуулар өкмөт жана бизнес коомчулук ортосундагы пикир алышууга кошумча дем берет жана үзгүлтүксүз негизде өткөрүлүүсү зарыл. Сиздер менен конструктивдүү пикир алышуу үчүн ыраазычылык билдирип, суткасына 24 саат бою байланышта болууга даярмын. Биз ишкерлик тармагындагы ачык айкын эрежелерди камсыздоо үчүн баардык күч аракетибизди жумшоого даярбыз, деген Марипов. Ошондой эле премьер-министр учурда өкмөттүн 100 күндүк планы иштелип жаткандыгын жана ал бүгүнкү жолугушууда айтылган идеялар менен толукталарын кошумчалады. Өз кезегинде бизнес коомчулуктун өкүлдөрү көйгөйлөрүн айтып, бизнес жүргүзүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча бир катар сунуштарын киргизишкен. Депутат Марлен Маматалиев жоомарттыгын көргөздү. Жогорку Кеңештин Республика Ата Журт фракциясынан депутат Марлен Маматалиев Жалал Абад облусунун Тогуз Тороо районунда жаңы ачылып жаткан билим берүү борборуна толугу менен каржылык колдоо көрсөттү. Бул тууралуу Тогуз Тороонун тургуну Анарбек Санжыбаев өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Анын айтымында эл өкүлү Марлен Маматалиев билим берүү борборуна өз чөнтөгүнөн каражатын жумшап жоомарттыгын көргөзгөн. Тогуз Тороо районундагы билим берүү борборун ачууга, тил курстары, менталдык арифметика боюнча билим берүү борборун ачууга курулуш материалдарын алып берген Марлен Абдрахманович Маматалиевке рахмат айтам. Келечек муундардын татыктуу билим алышына шарт түзүүгө жардам бергениңиздер үчүн рахмат, деген Санжыбаев. Жанар Акаев Райымбек Матраимовдон акчалай жардам алып турган. Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев Райымбек Матраимовдон көп акчалай жардам алып турчу. Мындай маалыматты журналист Гүлжан Шерипаева маалымдады. Жанар Акаевда Райымбек Матраимовдон өлгүдөй акчалай жардам алган. Кыргызда бир күн суу ичкен жериңе 1000 күн саламайт, деген дейт журналист Гүлжан Шерипаева. Так, урматтуу бир туугандарым, урматтуу кыргыз элим. Так, өткөндө бир тачкага жата калып, ыйлап сыктап аткан Алмакан деген аялдын акыбалын мен көрүп, түшүнүп турам. Акыл эстүү киши туура түшүнөт муну. Эмнеге эле базарга кир дейт, а? Базарга орун берем деп. Да, базар кимдики? Мамлекеттики базар, а? Базар уурлардыкы, көп жүргүчүлөр. Пешине термен кылган базарлар аз эле ал. Аз, редко. Кичинекей базарчы бар пешине термен кылган кишилердики. Атак ол Ошкырнак деген жалаң илгерки прихватизаторлордуку. Түшүнүп атасыңарбы? Прихватизаторлордук. Карапайым эл, кайра Алмаканды урушуп атасыңар да силер. Бизде туура эмес иш кеткен. Бул Акаевдин заманынан бери айтат. Жалаң уурлардын гана базарына киресин, уурлардын гана супермаркетине кирип туруп соода кыласың, только ошолорду даже байыта бересин, а сен карапайым эл кул болосуң деген политика бул. Неге базарга кирет экен? Кирбейт базарга. Ошо көчө, пока элдин бүт барынын тиргилик оңолмой сайын бүт шаарлардын көчөлөрү керек болсо базар болот. Калп эле порядка, тазалык демиш болбо. Олар акылдуу эл. Сурасаң налогуңду да төлөйт. Ошо көчөнү шыпырып кетет таптаза кылып. Зато ошол уурларга конкурент болот, аларга тийишпей келет ташкестерге. Дайте жить людям. Пусть экэтажный үй салсын. Только эле уурлар салыш керек экэтаж үйдө. Карапайым эл былжырап атасыңар. Порядка болбосо болбой туруп турсун. Болбойт эч качан. Жакшы жашоо, бардыгы жакшы жашамай сайын болбойт. Бишкектин көчөлөрүнүн бар базар болот. Шундай. Порядкага качан келебиз? Бардыгы жакшы жашаганда келебиз. Ничего себе, кандай политика жүрүп атат. Только мына биз уурлардыкын, мына биз коррупционерлердин гана базарына киресин, ошо куруп койгон супермаркеттерибизге киресин, атабыздын кулун төлөйсүн, биз сага эч качан возможность бербейбиз путуңа турганга деп атасыңар силер. Эй, урматтуу милиционер, сен эмне байып кеттиңби?
Кимдин арыгын чаап атасың? Торговый отделде иштеген акмияттын балдары. Кимдин арыгын чаап атасың сен? Сен элдин арыгын чапкын. Сен ошол тачкичтен сурагыл, ошол сен базаркомган көбүрөөк налог төлөй алат керек болсо, төлөп берет. Ошолорго конкурент түзүлсүн пока. Чындык гана ушундай, чындык менен гана жетишебиз биз. Болбосо ошондой тополоңдор боло берет. Эч кайсы өкмөт жетекчилери да ойлонуш керек муну. Порядка демиш болуп. Сырты жалтырак, ичи калтырактын кимге кереги бар? Сырты жалтырап турган шаарыңын. Ичинде элдери ачка болсо. Же бардыгы чыгып кетсин өлкөдөн, Ошол именно урууларга конкурент болсун. Алардын супермаркеттерине лучше кирбегиле. Черт твою матери. Ким пешенетер менен супермаркет кылса, ошондон алгыла. Прихватизаторларды гана кирбегиле. Билесиңер, кичинекей эле комнаталар канча сом турат алардын арендалары. Билбей анан порядка мишейт десе этилип турсун, сен бир тууганың кыйналып атат. Нормально болгула. Акыл эсиңер жүргүзсөңөр, кайра коррупционерлер кетсин, уруулар кетсин дейсиңер дагы, кайра ошолордун зданиясына кирип иште дейсиңер. Ошолор конкуренция түзгүлө, эч ким калбай калсын, айлаш жок өкмөткө таштап кетет. Анан кирет элдер. Же болбосо мындай тала түздө иштеп, пешенети менен таап, эмгектин экенин, жумушчунун кадырын билген кишилер келип алгандан кирет. Ого чейин ушундай боло берет. Бул улуу чындык. Атсаңар аттыкла, камасаңар камагыла. Бул чындыкты айтыш керек дайым. Асланбек Сартбаев журналист Матраимов тирүү легендаға айланабы. Райымбек Матраимов камалгандан бери социалдык тармакта колдогондор көбөйө баштады. Азия News гезитинин редактору Аслан Сартбаев мындайча пикирин калтырган. Журналисттин пикирин сиздерге сунуштайбыз. Түрмөнүн жабылган каалгасы да ачылат. Ал күндө эле алыс эмес. Райым Матраимов сыноону татыктуу өткөзөрүнө ишенем. Кыйын учурда көп нерсени таразалап алса, башкы ката ишенчээктик болду окшойт. Буюрса баары жайына келет. Каңырык түтөткөн түндөр кубанычка айланары шексиз. Убакыт дары. Райым Матраимов өзүнчө энциклопедия сыңарындай арпын сырларды ичине катып отурса керек. Тирүү легендага айланабы деп жазып чыкты Аслан Сартбаев. Бишкекте коррупцияга каршы тынч жүрүш болду. Баштан башта кыймылы жана башка бир катар жарандык активисттердин ар жекшемби сайын өтүп келе жаткан тынч жүрүшү 21 февралда да уланды. Анда активисттер коррупцияга каршы мыйзамдуулук жана чек ара бүтүндүгүн сактоого чакырган ураандар менен чыгышкан. Жүрүш темир жол бекетинин алдында башталып, борбордук аянтка чейин уланды. Баштан башта кыймылдын өкүлү Улан Үсөйүндүн Азаттыкка билдиргени боюнча жүрүштү жарандык коом уюштурууда. Баштан башта кыймылы демилге кылган тынчтык марштары 2020 жылдын ноябрдан бери ар жекшемби сайын уюштурулуп келе жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги күчөтүлгөн тартипке өттү. Аба ырайынын жылышы менен аймактарда кооптуу табият кырсыктары көп катталып, өрт, суу ташкыны, жер көчкү тоолуу жактарда кар көчкү коркунучу бар. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык учурда 4000ден ашык өзгөчө кооптуу жерлерде министрликтин атайын тобуну өмөттө турушат. Бул багытта жаз жай мезгилдерине карата жаратылыш кырсыктарына жана түрдүү күтүүсүз кырдаалдарга даяр турушат. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлиги аймактарда дагы жаратылыш кырсыктарынын алдын алуу жана анын кесепеттерин жоюу багытында ишин күчөттү. Бүгүнкү күндө абал туруктуу. Жер көчкү сел кырсыктары боло турган тилкелерде үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүлүп, кооптуу аймактар толук көзөмөлдө деп айтылат маалыматта. Жогорку Кеңештин төрагасы Кыргыз өлкөсү качкындарга байланышкан көйгөйлөргө өзгөчө көңүл бураарын айтты. 19 февралда Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов Бириккен Улуттар уюмунун Борбор Азиядагы качкындар иштери боюнча жогорку комиссарынын аймактык өкүлү Франс Фридрих Шоддер менен жолугушту. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Жолугушууда тараптар качкындардын башпаа негиздеген адамдардын укугун коргоо жана келечекте жарандыгы жок адамдардын санын азайтуу маселелери боюнча өз ара кызматташтыкты арттыруу тууралуу баарлашышкан. Кыргыз өлкөсү качкындарга байланышкан көйгөйлөргө өзгөчө көңүл бураарын айткан Талант Мамытов өлкө өзүнө алган эл аралык милдеттенмелерди жигердүү аткарып келе жатканын белгилеген. Бул жаатта байкаларлык өсүш бар. Анын ичине мыйзамдык база калыптанып, качкындарды макамынан уктоо боюнча керектүү жаяндар жана механизмдер киргизилди. Ошондой эле алардын көйгөйлөрүн чечүү боюнча натыйжалуу чаралар көрүлүүдө деген Мамытов. Коронавирус кошумча 3,5 миң орун даярдалат. Кыргызстандын өкмөтүнүн биринчи вице-премьер-министри Артем Новиков 20 февралда коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб менен жыйын өткөргөн.
Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды кылдат көзөмөлгө алуу боюнча бир нече тапшырмаларды берди. Ал дарыканаларда керектүү дары-дармектердин баасын катуу көзөмөлдөп, аймактарды зарыл болгон дарылар менен камсыздоо керектигин белгиледи. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине бир жуманын ичинде чукул план иштеп чыгып, бир нече күндүн ичинде дарылардын жетишсиздиги, ооруканадагы орундарды даярдоо жана кошумча медициналык кызматкерлерди жумушка тартуу зарылдыгы айтылды. Ооруканаларда планга ылайык дагы 3,5 миң кошумча керебет коюлуп, 500 реанимациялык орун даярдоо каралууда. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 21 февралдагы маалыматына караганда, акыркы бир сутка ичинде COVID-19 жана пневмониядан 6 адам каза болду. 54 кишиге вирус чукканы маалым болду. Саламаттыкты сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча коронавирус пандемиясы башталган былтыркы март айынан бери илдеттин курмандыктары 1458 кишиге жетти. Ушун менен пандемия башталгандан бери инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 85.888 адамга жетти. Андан айыгып чыккандардын саны 82.756.